Саламатсыздарбы, урматтуу таңкы коноктун угармандары. Кайрадан жолугушуу биринчи күн жаңы конок, жаңы каарман Айбек мырза. Кош келиңиз Айбек мырза. Көптөн бери күттүк сизди дагы. Ассаламу алейкум Азамат агай, саламатсыздарбы, кандай жакшысыздарбы? Жакшы. Айбек мырза бизде күз демилгеде чөйрөнүн ичинде аябай сонун тексттерди жазат. Эгерде сиздер таңкы конокту биздин телеграм каналда окуп жатсаңыздар, бир ошол астында тексттер болот, ошол сүрөттөмө, ошол каарман жөнүндө, ошол конок жөнүндө, ошонун баары Айбек мырза өз каалоосу менен жазып атат. Эч ким Айбек мырзага айткан эле эмес, өзү эле сонун жазгысы келген адам экен. Анда эмес ошонун артында бир нерсе бар окшойт деп ошол билели деп чакырдык. Биринчиден таанышалы, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Өтө жакшы болот. Чакырганыңызга өтө кубанычтамын. Жана ошо кызыгып ушундай атайын мени башка адамдар сыяктуу эле баардык ушу чөйрөчүлөрдүн катарында чакырганыңызга өтө ыраазымын. Аябай кубанычтамын. Эгер өзүм жөнүндө айтып кетсем, менин атым Айбек Шергазы, өзүм Таластан болом. Талас областынын Манас районуна караштуу Карарча деген чакан айылыбыз бар Кыргызстанда. Ошол жерден болом. Кичинекей бала чагым ошол өздүн айылда өттү. Кыскача өзүм жөнүндө ушундай. Эми сиздерге айтып бергенге мындай эң кызыктуу учурлар деп мен ойлойм. Ушу жана өзүңүз айтып кеткендей, жакшы жазган тексттер жөнүндө бир аз мактап кеттиңиз. Ал үчүн да сизге чоң рахмат. Негизи эле биз ар бир кыргыз жигит, кыргыздын кызы бул кыргыз тилинде аябай жакшы жазып, жакшы сүйлөөгө аракет кылса болот да. Негизи бул баарыбыздын эле колдон келе турган иш. Ал эми өзүм жөнүндө айтсам, менимче бул кыргыз тилге болгон сүйүү бул ошо бала кезден ошо кичинекейимде башталды деп ойлойм да. Себеби дегенде ошо кичинекей кезимде эле ошо китептерди көп окуп, мактанбайм, эми өтө көп деле китеп окудум депчи, бирок негизи салыштырмалуу аябай китеп көп окуй элем да. Үйдө дагы бир чакан болсо дагы атамдын өзүнүн бир китепканасы бар эле. Айылда сейрек кездешчү да, бирок биздин үйдө китеп көп эле негизичи. Ошол китептерди окуп, өздөштүрүп, уже 5-6 класска барганда мен уже билет элем да, кайсы китепти окуса болот, кайсы китепти окугум келбейт. Кыскасы мындай китеп жөнүндө мен өзүм үчөө бир даярдык болуп калган эле да, ошо китепти тандаганды үйрөнүп, китепке маани берип, ошо китептерди кайсыл учурда окуш керек, кайсы китепти окубаш керек деп ошо үйдөгү китептердин баардыгын окуп чыккым келчү, бирок кээ бирleri жакчу эмес да, ошолор жактырбаганын баарын калтырып коет элем. Мен ойлойм ошо китепке болгон кызыгуу, ошо кыргыз тилинде мындай жакшы жазганга алып келди депчи. Анан биздин учурда дагы мугалимдерибиз өтө күчтүү мугалимдер эле. Ар бир сабактан аябай кызыктырып өтүшчү да, ошо мындай азыркыча мындай презентация кылып, чакан неме кылып, ошондой кылып кызыктырып өтөр эле да. Мен ойлойм ушулар жардам берди деп. Китепке болгон кызыгуум дагы бир кичинекей учурда айтып кетсем, бул мен ойлойм мындай китепке болгон сүйүүнү, китепке болгон мындай көңүл буруп, ушу китепке болгон сый урматты көрсөткөн кичинекей чакан окуя да. Бул өзүм кичинекей элем, анда бир 5-6 классымда дейм. Үйдө китептер көп эле, анан ошо көп китептерди күнүнө бир китептен алып талаага кетет элем да. Ушундай биз эми айылда болгондон кийин кой жаясың же башка мал чарбасың да, ушундай аракет кыласың да. Дайыма бир китеп алып алып анан үйдөн чыгар элем. Анан мен баягы китепти алып кеткенден кийин көп учурда алаксып кетип эле, мал жайып жүрсөң малың калат, иш чабасаң ишиң калып калат. Анан үйдөгүлөр байкап калат ошону. Мен өзүм апам ал жөнүндө эчтеке деп айтчу эмесмин, китеп окуба деп айтчу эмес да, бирок атамдын өзүнүн иниси бар эле, ал киши кичине строгорак эле да. Анан ал дайыма ошо китепти бир күнү атайын келип ошо китебин алып койду да менин колумдан. Кийин аны мен алып коерун билип туруп, кийин уже катып чыкчу болдум да китептердичи. Бирок ага да болгон жок, бир ай өттү окшойт. Кийин үйдө келди да китептердин баардыгын алып кетип калып атпайбы.
Баары китептерди алып кетип калып, күндө карап отурасың, баягы полкалар баары бош да. Бир 60-70 китеп болсо, баары бош турат. Не кылабыз, ошо мен ойлонуп, анан күндө кечинде ошо катып койгон жаным бир неме склад бар эле, ошол жерге коюп койгон. Атайын барып, анан бир нерсе алып чыгабыз да эртең кечинде. Бир нерсе аркылуу киргизет да, мисалы үчүн бир нерсени алып кел десе, барып алып келесиң. Ар бир кирген сайын бирден китеп ташып отуруп, бир 2 айдын ичинде ташып бүткөм да үйгө кайра. Кийин анан ошодон кийин анан мага тийишкен жок. Мен ойлойм, ошо китепке болгон ошо сүйүү ошол бала чакта башталды деп. Андан дагы бир кичинекей окуя. Анан мен китепти көрсөм, өзүм да мындай чогулта берет элем да. Анан бир күнү талаадан келе жатсам, ат менен суунун ичинде китеп жатат да. Суу ырып жиберген окшойт бирөө. Же түшүп калганбы билбейм да. Бирок өтүп бара жатсам, ошо суунун арыктын ичинде, чоң арык ичинде, суунун ичинде китеп жатат. Эринбей түшүп китепти алып, анан үйгө келдим да. Китеп ошол курагы чакты баракта отурдум. Анткени аны ошол боюнча жаап койгон болсоң, жабышып калат да, ачылбай калат эмеспи? Ошону шашпай отуруп, ошо курагы чакты баракта отурган элем да. Кийин окуп көрсөм, аябай сонун китеп экен ошол китеп. Кыскача ошондой. Кийин мектепте окудук, Өсүн айылда. 7-класска чейин мен өзүм айылымда окудум. Ошо кичинекей Чакан Караршы деген айылыбыз бар. Тоонун арасында, тегереги бүт тоо менен курчалган бир тоо арасындагы Чакан айылда. Ошол жерде 7-класска чейин окудум. Кийин башка коңшу айылга көчүп, ошол жерде район центри, ошол жерде окудум. Ал жерде лицей жаңы ачылып, ошо 90-жылы ошол жерде окудук да. Ал жерде да окуганда да аябай күчтүү мугалимдер чогултулуп, биздин директорубуз аябай күчтүү мындай билимге, мындай билим берүүгө, уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү өтө жогору болгондуктан аябай жакшы мугалимдерди тандап келди да. Ошо жаңы ачылып атканына карабастан күчтүү мугалимдерди алып келип, өзү ошо жоктон бар кылып лицей ачып, анан бизди тандап алган эле да. Бир 12 окуучу окудук. Мугалимдер аябай күчтүү болуп, ошол жерден англис тилди үйрөндүк, математика жана башка тилдерден башка сабактарды аябай жакшы өздөштүрдүк да. Биз ошол жерден ошо 3 айдын тегерегинде ошо бизди англис тилден жаңы 0дон баштап туруп, 3 айдын ичинде олимпиадалык деңгээлге жеткизди да бизди. Мен ойлойм, бул эжеки мугалимдерибиздин эмгеги өтө бир баалуу депчи. Ошол китепке болгон сүйүү, мугалимдерибиздин күчтүү болгондугу, ошо биздин коомдо, мисалы үчүн, ошол баардыгы биригип, ошо бизди адам эле тарбиялаган сыяктуу эле мени ошо тарбиялап, ошо чоң мектептерден өткөрдү. Ал үчүн мугалимдерибизге мындай чоң рахматтарды, ыраазычылыктарды айтып кетебиз. Биз азыркыга чейин мугалимдерибиз менен аябай жакшы мамиледебиз. Тез кээде жолугуп, чайга чакырып дегендей. Окуп бүткөн окуучуларыбызды биз 12 эле окуучу бүткөн элек, баарыбыз ынтымактуубуз да. Кийин университетке тапшырдым. Мен Кыргызстанды бүткөм. Кыргызстанды 2004-жылы окуп бүтүп, транспорт жана коммуникация деген факультет эле. Бул жол куруучу мындай. Негизи Кыргызстанга өтө керек кесип болгон. Бирок бизде ошол учурда 2000-жылдардын башында ошо бир техникалык жана материалдык жактары аябай эскирип, университетибизде бул жамандоо эмес, болгону факты да катары айтып койсом, эң керектүү кесип эле, бирок ошол учурда популярлыгын жоготуп, өзүнчө артта калып калган эле да. Бул мурдагы политехтин бир бөлүгү эле да. Политехти убагында билесиздер, өтө күчтүү университет болгон. Бирок ошо 2000-жылдары бул инженерлик кесипке көңүл бурулбагандыктан, бул өзүнүн актуалдуулугу болсо дагы, бирок биз көңүл бурбаган себептен калып кетти да. Бирок мен ойлойм, бул инженерлер баары Кыргыз өлкөсүнө бизге аябай керек да. Себеби дегенде бизде бул кесипти даярдаган университеттер ошо политех менен ошо политехке караштуу азыркы өзүнчө бөлүнүп чыккан ошо КГУстада же горно металлургия ошол сыяктуу университеттер эле бар да. Бирок ошого карабастан, мен ойлойм, эми келечекте бизде дагы бир жакшы инженерлер даярдоого мүмкүнчүлүк ачылат деп. Ошол 2004-жылы бүткөм Кыргызстанды. Андан кийин бирок өзүм кесиби менен иштеген жокмун. Мен дагы эл көрүп, жер көрүп, эл аралап келүү үчүн мындай. Эми ошол учурда мен университет бүткөн учурда жумушсуздук аябай күчөп турган маал эле, жумуш негизи жок эле да, негизи. Мен издеп
издеген жумуштардын баардыгы айлыгы бир 3000 4000 сомдон эле тегерек эле да. Анан кийин ошо 1 ай 2 ай иштеп көрдүм. Анан алган айлыгым ошо 1000 сом 2000 сом эле болуп аткандыктан жашаганымдан артпай калып атты да. Ошол себептен мен дагы сыртка чыгып ошо Москвага да бир 4 жыл иштеп келдим. Ал жакта барганда мен иштегенде китеп чыгаруучу бир мурда китеп чыгарган бир чоң бир фабрика болгон. Бирок биз барганда ошо типография болуп бир этажы бүт болуп баардыгы типография эле да. Ошо типография болуп барганда этикеткаларды, сүрөттөрдү, көп нерсени чыгарышчу. Ошол жерде иштедим. Кийин ал жерден кеткенден кийин Владивостокто иштедим 4 жыл. Ал жерде бирок өз алдымча иштедим. Бытовой техника ремонт кылчумун. Анан кээде сатчумун да, ошо бытовой техника оңдоп, ремонт кылып, кээде сатып, ошо өз алдымча иштеп жүрдүм. Бирок ал жерде ишим аябай жакшы болду. Өз алдымча иштеп, убактымды өзүм бөлүштүрөт элем. Кайсы убакта эмне жумуш кылыш керек. Иштин маянасын өзүм иштеп тапкан акчамды аябай жакшы эле да, өз алдымча болуп өзүмө иштечүмүн. Ошол кийин 2017 Кыргызстанга келип, бирок азыр Кыргызстанга келгенде мындай кандай десем, Кыргызстанга 2017 кайра келгем. Ошондон бери Бишкекте жашайм азыр учурда. Ошол кыскача ушундай меники. Ошо Россиядан келгенден кийин ошо үй алгам. Азыр ошо өз шаарда турам. Кыскача ушундай. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Кызыктуу экен. Чындап эле жашооңуз. Жана залкар адамдар келип өзүнүн жашоосун айтып бераткандай эле сезим да. Рахмат айтып бергениңизге. Жана китеп жөнүндө айтып атканыңар. Менен складка кирип китеп алып чыгып деген чындап эле кинодогудай эле сценарий окшойт. Кызыктуу окуялар экен. Суроолорду даярдай бергиле урматтуу биздин коноктор. Ага чейин менде бир суроо. Анан ушинтип келип айтиге кантип өтүп калдыңыз? Айтиде эмне кылып атасыз? Кандай пландар айтиде? Ошол жөнүндө айтып берсек. Негизи айтиге мен мурда кайсы бир убакта кызыкчумун, бирок мындай конкретный түрдө ушуну окуйм, үйрөнөм деп чечим чыгара эле келем да. Bunun aldın ala bir кичинекей эскертүү кылып кетсем, мен лицейде лицейибизде окуп жүргөндө 9-11 окудук. Биздин мугалимибиз өтө күчтүү мугалим эле да, информатика сабагынан берчү, информатика жана математикадан аябай күчтүү мугалим. Бизди ошол жерден окутуп, информатикадан 10 класста дейм, областтык немеге олимпиадага чейин катышканмын да. Өзү мугалимибиз ошо мени да аябай жакшы көрчү эле да, ошо компьютерден анан жакшы пайдаланып, жакшы өздөштүргөн себептен ошо олимпиадага экөө даярдады, бирок мен баргам да олимпиадага. Анан дайыма мени ошо класска калтырып коюп, ал убакта көп ошо порттор жок болуп эле, анан компьютерлер көп болгон менен баары өзүнчө болгондо анан баары дискет менен көчүрүүчү да программалар. Ар бир программа жаңы койгор да. Ошо дискетти көтөрүп алып, ар бир компьютерге коюп салып, ар бир өзүнчө кылып установка кылынар эле да. Ошо кечкери болчу, билбейм, 1 саат 2 саат установка болчу да, кээ бир программага көчүргөндө, ошо папкаларды ачып, кайта архивден ачып, ошентип толтура дискеттерди берип койчу, ушулар көчүрүп чыккан баардык компьютерге деп. Ошол иштердин баарын аткарып, көп мага жумуш кылчу да. Анан информатикадан ошо олимпиадага барып 2-нчи орун алып келгем. Негизи аябай жакшы даярданганбыз, бирок андан аркысына өтүш кичине кыйыныраак болду да, анткени баары болбогон ишти жаңы баштап аткан себептүү биз андан ары өтө алган жокпуз. Анын үчүн да көбүрөөк аракет кылышыбыз керек эле. Бирок ал өкүнмөм эле, бирок ошол олимпиадага кичине болсо да катышканым мага аябай чоң бир практика болгон да. Ошол. Андан кийин негизи мен компьютерге аябай кызыкчумун да. Бирок жанагындай чечим али кабыл алган эмес элем. Бирок быйылкы жылы ошо март айында мага бир тааныш досторумдун келинчеги ошо жөнөтүп калды YouTube'дан. Ушундай болуп атыптыр, мага лайк басып кой, мага комментарий жазып кой деп ошо неме айданан
жок Айдын эмес Бакыт Абдишевдин ушу видеосунун астына бир неме топтошуп атыптыр да, кол чогултушуп атыптыр. Анан мейли деп лайк басып комментарий жазып ошентип кошуп не болуп койгом. Анан бир 10 күндөн кийин окшойт, ушу мага да бир объявление келип калды. Ошондо катталып калган окшойм да. Бир объявление келип калды. Ушу почта ачып, жана КК кылып жазасыңар, анан мындай кыласыңар деп, ушуну жөнөтөсүңөр деп. Андан кийин мен да ойлонуп отуруп, ой, мен деле жазып койбойм деп, жазып койдум да. Бирок мен баягы аерде күнү белгиленген экен да, ушул күнгө чейин деген. Мен бирок аны көрбөй эле жаз десе жазып кой эле, почтаны жөнөтүп коюп атам. Анан карасам, бүткөндөн кийин карасам, уже бир күн өтүп кетиптир да. Мен кечигип калган окшойм деп, ошо менен көңүл бурган деле эмесмин. Кийин бир жума өткөндөн кийин мага ошо почтага кат келип калып атпайбы. Ушундай Discord'га кир деп келипти. Анысы да бир 3 күн 4 күн жатып калган окшойт. Карасам суроо бар экен. Бул суроо өтүп кеткен жокпу деп, анан ошо менен чектөө бар экен да. Ошо менен кирдим Discord'га. Ачсам иштеп кетти. Ошо менен Discord'га кирип, анан ошо менен катышып калдым. Негизи кыскача ушундай да, ушу келечекке келип калганым мындай кокусунан эле болуп калды десем де болот да. Ошо Айдан жана списокты разбирать этип аткандар 3 список кылып бөлүп жөнөткөн эмес. Башында жашыл список, бул өткөндөр, анан сары бул туура эмес болуп атат. Кээ бир жерде ошол жерде оңдосоңор өтөсүңөр, анан үчүнчүсүндө фиолетовый түстө бир 5-6 киши жазылыптыр. Ошону жөнөтүп койгон экен да. Булар постоянно кечиккендер окшойт деп жазып койгон экен да. Күлүп анан неме кылган элем да. Ошондой болуп эле анан келип калдык келечекке. Бирок өтө кубанычтамын ушу келечекте сиздер менен окуп, ушу келечектин алкагында мен көп адамдар менен тааныштым, сиздер менен тааныштым, көп менторлор болду. Мен аябай кубанычтамын ушу сиздердей адамдар менен таанышып, сиздер менен биргеликте ушу кичинекей болсо да чакан бир иштерге аралашып, ушу сиздер менен аралашып жүргөнүмө өтө кубанычтамын. Ушундай болуп келип калдык. Кыскача ушундай. Рахмат. Коноктор, сурооңуздар болсо бериңиздер. Гүлира. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кош келиптирсиз Айбек. Маегиңиз аябай кызыктуу болду. Мен суроом мындай, сиз көп китеп окудум дедиңиз. Жашооңузда кайсы бир кинонун же китептин каарманы болобу, же белгилүү бир адам болобу, кимге өзүңүздү окшоштурасыз жана кайсы сапатыңыз окшош деп ойлойсуз? Аябай жакшы. Негизи китепти өтө көп окудум деп деле айта албайм, бирок мындай салыштырмалуу бир аябай китепке кызыгуу окуп, ошо неме кылам да. Мына шаарда деле мисалы үчүн көчөдө жүргөндө сөзсүз жана китеп сатып аткан, көчөдө сатып аткан болсо дагы аралап китептерди карап өткөнгө, кээде сатып алганга аябай кызыга берем да. Анан китепканалар болсо кирип, китеп саткан дүкөндөргө сөзсүз кирип, албасам деле кирип отуруп, барактап, кандай китептер чыкты экен деп ошентип аябай кызыгып ошентип эле жүрө берем да өзүмчү. Бирок негизи окуган китептеримден кайсы каармандарына өзүмдү салыштырам, аны билбейм деле. Ушу баягы жана айтып өткөндөй бир суунун ичинен табылган китепти айтып өткөм. Ошол китепти окуганда мен аябай мага жаккан да. Ошол ал жерде да бир персонаж болгон, алар окуя Россияда болуп өткөн экен дагы. Анан ошол жерде бир кичинекей кыз жөнүндө жазылат да. Ал кыз өмүр бою ошо Токойдо жашап, ошо өзү анча бир кичинекей чакан айылда жашаган болот да. Кийин деле ал чоңойгондо деле бир өзү анча бир өзүнүн дүйнөсүндө болот да, мындай ак көңүл, мындай берешен, башка бирөөлөрдөн жамандык күтпөгөн ушундай персонаж болот да. Кийин мен көпкө чейин ошону ойлонуп, кыялданып жүрдүм, ушу мен да ошондой окшойм депчи. Анткени мен да көп мындай дайыма эле баягы колум бош болгондугунун себебинен мен дайыма өзүмчө болот элем да. Дайыма жумуш кылып, тиякта биякта сыртта эле жүрүп өтөлүм, айылга көп келбейт элем да. Балдар менен ойногонго менин убактым болбойт эле. Анан ошо кээде ойлонуп калчумун да. Мен да ошондой өзүмчө дүйнөм бар окшойт деп ойлоп койчумун да. Кийин анан ошо китепти окуп, өзүмчө неме кылып, мындай өзүнчө бир фантазия пайда болот да. Мен китеп окугандан болуш керек деп ойлойм. Бир өзүнчө бир дүйнө жаралат да, сенин коом тегерегиңде бир башкача. Жана айтып өткөндөй, башкалардан мындай жамандык күтүп, неме кылып, мындай коомдогу мындай өйдөлдүйларды, терс немелерди өзүңө сиңире албайсың да, батыра албайсың. Алар да мындай бөтөнчө болуп өзгөчөлөнүп калат окшойт да. Ошо кичинекейинде да бир
өзүмө бир характеристика мүнөздөмө берчүмүн ки ошо биринчи экинчи курска чейин ошол ойдо көбүрөөк жүрдүм да. Мен өзүм негедир советтик адам деп ойлой берчүмүн да. Билбейм, ошо же Союздун китептерин көп окугангабы, же Союздун тарбиясы бат эле мындай мага сиңдиби, айтор мен өзүмдү негедир советтик адам деп кыялданчумун да. Мен деген Союз убагында жашай турган адаммын, менин убагым өткөн окшойт деп өзүнчө бир кыялдана берчүмүн да. Бул кийинки кезек, мисалы үчүн 91ден кийинки кез мага мындай бала болсом дагы мен үчүн өтө бир татаал процесстер болгон да. Бай чарбасы иши жүрүп турган күчтүү коомдук уюмдар, мисалы колхоз, совхоз деген башка нерселер, ошолордун баардыгы баягы тартип бүт баары жок болуп кеткенин мен кадимкидей бала болсом дагы ошо сездим да. Ошонун баардыгын кичинекей учурда, мисалы үчүн ошо автобустар 3 маал жүрөт эле, кичинекей айыл болсо да. Ошол колхоз совхоздордун гараждарына тиги немелер талаадагы жүргөн техникалар турган жака барсаң, баары катарынан тизилип турат эле да. Мал чарбасындагы да жана оокшош койлор короо болуп айылга келчү, ошолордун баарын көрүп жүрүп, кийин эле бир 2-3 жыл ичинде эле ошонун баары жок болуп калды дагы. Айылдын баардыгы бир бечара абалга айланып калышты да. Элдин баары жыйылып алып, машинага түшүп алып, талаа жумуштарына чыгышчу эле, ырдап сырдап. Кийин болсо ошо болбогон бир 2-3 жылдын ичинде ошонун баарынан айрылдык дагы. Элдин баары итке минип уже баягы машинанын ордуна жөө барып калышты да, талаагачы. Кээ бирлери эшек менен ушундай болуп бир болбогон бир аз убакыттын ичинде эч нерсеси жок бир кедейге айландык да. Ошол 10 жылдын ичинде элдин баардыгы ачыкка ошо нан издешип, азыр мисалы үчүн нан жок десе эч ким ишенбейт да. Ал убакта ошо ушундай убакыт болуп калды. Жана кара нан ундан жасалган нан дээрлик жок болуп калды да ар бир үйдө. Чана бир үйдө эле уну бар болгон болбосо көпчүлүгү ошо жана кадимки жүгөрүнү тегерменге, жаргылчакка тартып, уже тегерменге да бара албайт, тегермен да токтоп калган эле. Жаргылчакка тартышканын көрүп калдым да. Ошо баягы илгеркидей, мурда китептен окуп жүрсөм, эми ушунун баары өзүнүн башыбызга келип калды да. Кара нан жеп, ал кара нанда даамы бир кызыктай да, мындай жүгөрү деле буудай сыяктуу эмес, бирок бир кызыктай даамы бар эле да. Сындырсаң талкаланып эле үбөлөнүп кете берет. Анан даамы да бир кызыктай, ундан жасалган нанга окшош эмес эле да. Бир убакта ошондой болуп калды. Элдин баардыгы кредиттен кредитке, анан элдин баары кыйналып, үйлөрүнөн айрылып, өзү кичакан эле айылда ошо канча үйдө трагедия болду ошо кредиттин айынан. Үйлөрүнөн айрылып, үйү жок калып, талаалап калышып, ошентип кыйын бир формациядан өтүштү да ошол учурдачы. Бир аябай чоң сыноо болду. Ошонун баардыгы бала болсом да ошо көңүлүмдө ошонун баары ордун алып калды да ошол ойдон. Мен мисалы үчүн азыркы жашоо, азыркы акыркы 10 жыл менен ошол 10 жыл аябай салыштырып болбойт да. Биз азыр Кудайга шүгүр уже башкача салыштырма болду. Азыркы балага айтсаң мунун баары жомок да, түшүнбөйт эч ким. Ошол үчүн абдан кызыктуу окуялар айтып бератасыз. Жана каарман десе да немени эстеп кеттим. Джордж Оруэллдин 365 градус по Фаренгейту деген киносу бар го. Менин оюмча Айбек мырза ошол жактагы сопротивлениедагы подпольный организациядагы китептерди сактап жүргөн адамдардын арасында жүрмөк болуш керек. Эгерде окуган болсоңуздар, ал жакта китеп окуганга тыюу салынат, китептерди өрттөшөт. Анан бир кичинекей группа ошол китепти сактап калуу үчүн сопротивление жүргөн болот. Айбек мырза ошол отрядда жүрмөк болуш керек. Уланталы кичинекей Союз жөнүндө да айтып кеттиңиз. Эми азыркы жаштардын да постпандемиялык окуялары дагы окшош болот болуш керек. Айтат болуш керек, биз ушундай пандемиядан кийинки жашоо болгон деп, Бишкекте смог болчу, анда деп бир 10 жылдан кийин ушундай таңкы коноктор айтып берет. Азыр болсо Гүлназ айым да кол көтөрүп атат. Саламатсызбы, Айбек мырза? Мен анчалык өзгөчө деле бир суроом жок. Сизге
ошо бизге жардам берип ушундай мыкты тексттер болобу көмөктөшүп, ошол сиздин кичипелдигиңиз үчүн, ошо эч качан жардамыңызды аябаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиргим келет. Анан сурап кетейин дегем, ошол сиз ошо кичинекей чагыңыздан бери ошо китепке кызыгууңуз аябай терең болуп, көптөгөн китептерди окуп чыгыптырсыңыз. Анан ошол китепти айтып калдыңыз го, жана суудан таап алып, анан ошонун ар бир бетин бир сыйрадан кургатып чыктым депчи. Аябай ошол китептин таасирин алыптырсыз. Ошол китептин аты эмне? Мен аябай кызыгып кеттим да. Эсиңизде барбы? Эгер жаңылбасам, вишневый сад беле ушул сыяктуу болчу да, бирок азыр точно эсте албай жатам ошол китепти. Азыр үйдө да жоголуп кетиптир. Ушу вишневый сад ушундай болуш керек эле. Азыр эсте Макул. албай жатам. Рахмат. Ошондой эле Эстегенде сиздин кичине жазат. Айтыңыз. ооба, ошондой эле сиздин башка ошо аябай ушундай таасирдүү китептердин ичинен эң таасирдүү китеп же эң таасирдүү чыгарма менин көз карашыма, ой пикириме ушундай таасирин тийгизген деп кандай чыгармаларды айта аласыз? Негизи мен окуган китептерди, эгер ошол китептер жөнүндө гана айта турган болсом, өз негизи китеп окугандан кийин ар бир китептин таасири болот. Анткени сен ошол китепти окуп жаткан учурда башынан аягына чейин ошол китепте болуп аткан окуяларды өзүң аң сезимиңде жашатып өткөрөсүң да. Ошо кадимки кинодогу актерлор роль аткарган сыяктуу эле ошол окуп жаткан китептердеги ар бир каармандардын образдарын өзүңдүн дареметиңе жараша ошолордун баардыгын жашатып өтөсүң да. Мисалы үчүн ачуулуу болсо ачууланган абалда элестетип, кадимкидей кинодогудай ошолорго аралашып ошондой кылып бир сонун бир немеге жомок сыяктуу кылып өткөрөсүң да өзүңдүн көңүлүңдө. Мен ойлойм ар бир окуган китептин таасири болот деп, таасир тийиш керек депчи. Эгер ошол китепти ошо жеткире окуй алса. Анан мага эң жакшы деп окуган, мисалы өтө таасирлүү, анан баалап окуган китептериме бул Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч, Келекелі романдары, анан кийин Каар заман, Чыңгыз хан жөнүндө жазылган Исай Калашниковдун Каар заман деген китеби бар. Ошол китеп аябай мага мындай таасир берип, мындай жашоодо сүрөттөп өткөн китептер, тарыхый чыгармалар болгон себептүү ушул китептерди баалар элем да. Жана ушул китептеги каармандардын образдарын кайсы бир деңгээлде мен жашоомдо ошолорду үлгү болду да мага. Ушул китептерди баалайт элем. Чоң рахмат Айбек мырза. Биздин күздемелик IT марафону бүтсө, чөйрө иштесе, бир китеп окуучулардын эле китепчи долбоору дагы иштеп кетсе, китеп окуп, ошол жөнүндө сүйлөшүп, ошондой бир клуб ачат окшойбуз. Чөйрөнүн ичинде. Анткени кызыктуу, чынында китеп окуган. Мен жашоомду өзгөрткөн китептер бул кичинекей кезимде Чыңгыз Айтматовдун Кылым карттар бир күн китепти окуганда кадимкидей мээмде ошо кино көргөндөрү болгон. Бирок жашоомду өзгөрткөн китеп бул Айн Рэнд деген автор бар. Баары билет болуш керек. Атлант расправил плечи деген китеп. Америкада эң популярдуу Библияден кийинки китеп ошол болчу. Ошол жашоомду кадимкидей өзгөрткөн. Азыркы турган ишимди ошол китептин таасири аркылуу жасадым десем болот. Жашоомду өзгөртүпчү. Өзүң жашооңду өз колуңа ал деген сыяктуу. Негизи абдан ошол жашоомду өзгөртө турган нерсе китептер болот, чындап эле. Угармандар болсо эмне үчүн көп эле кечке китеп окуйт деп айтып атсак, китеп окуганда чынында отуруп, фокус кылып, эч нерсеге алаксыбай, мээң жакшы иштеп баштайт да. Азыркы заманда да абдан керектүү. Техникалык өнүгүү заманында баары телефонду тиктеп, Инстаграмды шилтеп, баардык нерсе кыска болсун, тексттер кыска болсун, жөн эле бир эле заголовок болсун, заголовок сүрөт эле болсун, ошол сүрөттү эле карап туралы деген заман болуп калды. Андыктан ал нерседен кетип, мээңди көбүрөөк иштетип, көбүрөөк текст окуп, көбүрөөк ошол текстти жаратканга аракет кылыш керек. Айбек мырза өз мисалы менен көрсөтүп атат.
кандай сонун текстер жаралат. Ошол анан Айбек мырза рахмат келгениңизге. Аяктайлы. Сүйлөшүп отура берсек, шашпай кийин очоктун алдына отуруп алып, бир китептерди обсуждать этип отурсак болот албетте. Zoom менен. Анан азыр болсо аяктайлы. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Өтө сонун. Рахмат агай чакырганыңызга, укканыңыздарга, көңүл буруп укканыңыздарга аябай чоң рахмат. Силерге алкыш, ишиңиздерге ийгилик. Ооба, жакшы туруңуздар. Анан эми Айбек мырзага бирөөңүздөр текст жазып бериңиздер. Айбек мырза өз-өзүнө жазып атасыздар. Жакшы туруңуздар, оорубаңыздар. Саламат болуңуздар.